Түз эфирде кайрадан мен Алтын Арыстанбекова. Техникалык себептерге байланыштуу биринчи түз эфирим үзүлүп калды. Мен азыр Нарын областынын Жунгал районунун Чайык айылында турам. Чайык айылына 2020 жылдын 8 августунда болгон окуя боюнча элдер кайрылышты эле. Мен ошого келдим. Бул жерде деген азыр Жунгал райондук сотунун алдында момундай митинг өтүп атат. Жунгал сотунан Нарын сотуна да ишенбейбиз дейт. Мы хотим найти настоящего убийцу дейт. Жунгал РОУДысы, Нарын обул УВДысы мыйзамсыз тергеген дейт. Жунгал сотуна да РОУДысына да ишенбейбиз дейт. Сатылмас соттор менен РОУД кетсин дейт. Чыныгы кылмышкерди билгибиз келет. Урматтуу президент, президентибизге кайрылып туруп, урматтуу президент, соттор качан мыйзамдуу иштейт? Мыйзамсыз иштеген үчүн ушинтип ыйлагандар көп. Мыйзамды бузгандар жазасын алсын. Сот системасы срочно реформа керек. Мына президентке, башкы прокурорго, ГКНБнын жетекчиси Ташиев мырзага кайрылыштыр, мыйзам иштесин дейт. Мыйзам иштебесе, ушундай митингдер боло берет. Мыйзам иштебесе, кордолгон эл дагы эле кордоло берет. Мыйзам иштебесе, ыйлаган эл дагы деле ыйлай берет. Андыктан Жунгал райондук сотунун алдындагы тынчтык митингине элдер ушул сотко нааразычылык билдирип келген. Кыскача айтып кетейин. 8 август күнү Жунгал районунун Куйручук айылында адам өлтүрүү фактысы катталган. Ошондо Жунгал райондук ички иштер башкармалыгы тергегенде деген керектүү, маанилүү деген акта караны кара дей турганга шарт түзө турган күбөлөрдү кошпой койгон, беттештирүүлөрдү жүргүзгөн эмес. Ошондуктан мыйзамдуу тергелсин деп, туура тергелсин деп ишти Жунгал райондук ички иштер башкармалыгынан Нарын областтык ички иштер башкармалыгына өткөрүп алышкан. Анда дагы Жунгал райондук ички иштер башкармалыгынан 5 бетер кылып туруп чалабыла чампалап тергешкен. Тергегенден кийин Кенжебек Аписовдун бир туган агасы мыйзамдуу өкүлү менен адвокат кол койбойбуз десе, ага карабай булар ишти сотко өткөрүп берген. Нарын райондук соту кылмыш ишин окубай туруп ишти өз өндүрүшүнө алып алып 3-процессте күбөлөрдүн өтүнүчү менен кайра Жунгал райондук сотуна жөнөтүп атат да. Иштичи Нарын райондук соту карагысы келбей, карабай күбөлөрдүн өтүнүчүн канааттандырып Жунгал райондук сотуна кайра жөнөтүп атат. Ошол кылмыш иши Жунгал райондук сотунда каралсын деп. Бул туура эмес, себеби дегенде адвокаттар, юристтердин айтымында күбөлөрдүн өтүнүчү канааттандырганга жатпайт. Күбөлөр өтүнүч келтире албайт. Тараптар гана келтирет өтүнүчтү. Тараптардын өтүнүчү каралыш керек. Тараптардын өтүнүчү канааттандырылабы, канааттандырылбайбы, аны мыйзам чечет. Саламатсызбы? Сиз кимсиз? Мен атым Алтынай. Мен төрагасы болот Бакыт. Жунгал райондук соттун төрагасы. Ой, саламатсызбы? Сиздин чыкканыңыз жакшы болду. Чыгып эл менен чыгып эл менен сүйлөшкөнүңүзгө сизге чоң рахмат айтайын. Биринчиден ат фамилияңызга бир Бакыт. Бакытбеке дей берейин. Бакытбеке, мен Алтын Арыстанбекова, көз карандысыз журналистмин. Бул митингди ошол жанагы Жунгал райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү туура эмес тергеп, Нарын областтык УВДсына жеткирген ал ишти. Булар алып кеткен да, туура эмес тергедиңер, мыйзамсыз деп. Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү дагы чампалап чалабыла тергеген. Керектүү, маанилүү деген күбөлөрдү катыштырбай, очин ставкаларды өткөрбөй тергеп коюшкан. Анан жанагы фальсификация кылган сурак протоколдорун алмаштырып коюшкан. Көрсөтмөлөрдү бир адам 5 көрсөтмө берсе, ошону алмаштырып коюшкан да, керектүүсүн коюп коюшкан. Анан деген Нарын райондук соту делону окубай эле, жок, сонун чыгып атасыз. Делону окубай эле ишти өз өндүрүшүнө алып туруп сотто баштай берет. Баштай берет дагы 3-процессте күбөлөрдүн өтүнүчү менен күбөлөр мынтип жазат. Чайыктен биз Нарынга каттай албайбыз, акчабыз жок, биз бара албайбыз дейт. Жолдун алыстыгына байланыштуу. Алыстыгына байланыштуу дейт. Анан кийин мына сиз сотсуз, күбөлөрдүн өтүнүчү канааттандырылыш керекпи? Күбөлөр өтүнүч жазганга укугу барбы? Мыйзамдын чегинде күбөлөрдү жол алыс болгонуна байланыштуу бизде биринчи мондай маселе болуп калган. Себеби бизде криминалдык судьябыз болбой калган. Ооруп калган да. Дело келгенден кийин сот карашы боюнча Нарын областык сотуна жибергенбиз.
Нарын областық соту соттук карашы боюнча Нарын райондук сотуна жиберди. Биз криминалдык судьябыз оруудан айыгып келгенден кийин биз айтканбыз, делону кайра бизге берсеңиздер болот. Судьябыз келди. Криминалдык судьябыз карай турган. Аны эмне үчүн мыйзамда өкүлү менен адвокаты билбейт? Булар билбейт экен аны. Силердин судьяңар жок болуп калып, тияка барбана кайра келген. Алар жакшы билген убагында. Жок. Билгенсиңерби? Айткандай. Оор атканда айткан, адвокатына да айткан. Жок. Мен биринчи жолу атам. Мен булардын ишин жатка билем байке. Анан азыр иш келди. Жок, мен сизге бир суроо бердим да. Байке, Бакытбекке мен сизге бир суроо берейин да. Күбөлөрдүн өтүнүчү укугу барбы? Мыйзам тарабынан өтүнүштөрдү жактоочу келтирет. Прокурор келтирет. Анан күбөлөрдүн алыстан келип аткандыгын эске алып, анда жактоочу да өтүнүш киргизсе болот. Жок, бул туура эмес экен. Күбөлөр өтүнүч бергенге укугу жок экен. Тараптар гана берет экен. Мен айтып атпаймынбы? Мен Бишкектен юрист адвокаттар менен кеңешип келдим. Күбөлөр укугу жок экен өтүнүч келтиргенге. Только тараптар гана берет экен. Тараптар гана, эки тараптар гана өтүнүч келтирет экен. Ошону сот карайт экен. Эмне үчүн күбөлөрдүн өтүнүчүн канааттандырып кайра Жумгал райондук сотуна жөнөтүп атат? Эгерде жок, ал жерде иш менен биз эми таанышып көрөлү. Кимдер өтүнүч киргизди? Мына азыр иш жаңы эле келди да. Жарым саат болду. Мына өздөрү дагы байкашты. Мына бул киши дагы кирип эме болсун да, жарым саат болду. Макул, Бакытбекке, сиз деген тажрыйбалуу сотсуз да. Ошону айтып атам, юрист катары, тажрыйбалуу сот катары айтып атам да. Сизден сурап атам. Мен билбейт экенмин ошонучу, мага айтып берип койсоңуз. Күбөлөрдүн өтүнүчү. Жок. Туура? Күбөлөр өтүнүч келтире албайт. Өтүнүч киргизген тараптар гана келтирет. Прокурор киргизет сот процессинде. Тараптар киргизет. Тараптар деген мыйзамда өкүл болуп калса. Жок, ошону өтүнүчтү анан кароодо сот карайт. Күбөлөрдүн өтүнүчү канааттандырылып калып атпайбы бул жердечи? Ошол өтө кызыктуу болуп атат да. Аны биринчи карап көрөлү. Мен азыр алдын ала мен күбөлөрдүн Мен бул ишти айткан жокмун. Жалпы айтып атам да, эгерде сиздер азыр ушул иш боюнча болуп аткандан кийин ушул иш боюнча. боюнча. Мен айтып атам. Мен бир нерсеге күбө болсом, мен күбө катары катышкан болсом, мен өтүнүч келтирсем болобу? Же тараптар гана өтүнүч келтире алабы? Мына, көрдүңүзбү? Тараптар гана өтүнүч келтирет. Эмне үчүн күбөлөрдүн өтүнүчү канааттандырылып бияка келип атат? Мен ошого түшүнбөй атам. Мен азыр ишти биз ала элекпиз, тааныш элекпиз. Бакытбекке, чоң рахмат сизге. Туура айтып атасыз. Ооба, көрө элекпиз. Бакытбекке, бул адамдардын тынчтык митингине чыккан себеби мындай да. Булардын ою боюнча мен булардын оюн колдойм. Мен макулмун, туура деп атам. Себеби дегенде мындай. Нарын райондук соту ишти окуй туруп, өндүрүшүн алып туруп, токтом чыгарып туруп, ишти процессти баштап алган да. А сот деген делону окуш керек да. Бул бир. Окуш керек. Канча күнүңүз бар? Канча күнүңүз бар? Мыйзамдагы көрсөтүлгөн күндөрдүн баарын алыш. 14 күн убактыңыз бар. Сиз дело менен таанышышыңыз керек. Анан таанышкандан кийин карап чыгасыз дагы. Анан ошол жерде керектүү күбөлөр жок. Керектүү күбөлөр катышкан эмес. Очный ставкалар болгон эмес. Мыйзамдар бузулган. Жанагы Кенжебек Аписов деген өзү экинчи топтогу акыл эси өспөй калган, интеллекти өспөй калган жаш баладай мүнөзү бар. Экинчи топтогу майып баланы мыйзамда өкүлү жок сурак кылган. Бул мыйзамсыз. Макул, биз иш менен азыр мен сизге өтө көп нерсе айтып бере албайм. Айтып бере албайсыз, туура. Анан кийин Бакытбекке, булардын суранычы мындай эме берели, комментарий берели. Бакытбекке, булардын суранычы болгону. Сот ишти окуш керек. Анан кийин деген ушул митинг башталарынын алдында өтүнүч келтирилди, эки өтүнүч келтирилди. Ошол эки өтүнүчтү дагы эске алсаңыздар. Анан кийин деген баягы башкы прокуратуранын сиздерге каты жетсе керек, анын дагы келдиби? Ошол катын дагы эске алсаңыздар. Себеби дегенде тиги Аписовдордун үй бүлөсү ошол жанагы Жумгал райондук ички иштер башкармалыгындагы мыйзамсыз, туура эмес катасы менен одоно каталарды кетирип тергеген тергөөчүлөрдүн үстүнөн жазган. Анан алар деген прокуратурага кайрыларды эметиги баягы тергөөчүлөрдүн үстүнөн жаза көрүлсүн деген карап чыккыла деген өтүнүчтөрдү ошолор келди да. Бардыгын эске алсаңыздар. Рахмат. Бакытбекке, сиз билесиз, жаңы бийлик келди. Жаңы бийликте биз жардам беришибиз керек. Кантип жардам беришибиз керек? Мыйзамды сактап. Мыйзамды сактап, делону окуп көрүңүз. Окуп көргөндөн кийин мен буларга да тартпайм, башка тарапка да тартпайм, мен буларды тааныбайм, буларды да тааныбайм. Болгону бардыгы мыйзамдын алдында бирдей. Макул. Эң негизгиси тергөө мыйзамды тергелип турган сотко өтүш керек болчу да. Мыйзамды тергелбей өтүп кеткен да. Ошон үчүн булардын талабы кайра тергөөгө кетирилип,
кайра мыйзамдуу тергелсин, баягы чакырылбаган күбөлөр чакырылсын, очный ставка болгон очный ставкалар болсун, мыйзамдуу өкүлүнүн катышуусу менен сурак болсун, сурак протоколдору алмашылбасын, кайрадан жаңыланып жазылбасын, бирөөнүн тарабы болбосун милиция деп биз ошону сурап келдик да. Булардын атынан мен көз карандысыз журналист катары, укук коргоочу катары мен суранып келдим. Жакшы. Рахмат. Жакшы окуп чыксаңыздар. Сизге чоң рахмат чыкканыңыз үчүн. Чыкпай койсоңуз деле жарашмак себебинде. Сот жөнүндө биздин оюбуз бар да. Жок, баары жакшы. Ар бир ошол иштин ичинде материалдар изилденип чыгылат. Ар бир кандай дейбиз, ошол тергөөчүнүн аракеттерине юридикалык баа берилет. Сизге чоң рахмат. Эми жаңы бийликтин тушунда жаңы бийлик менен чогуу иштеп жардам берип, анан жалаң мыйзам үстөмдүк кылат деген үмүттө мен сизге чоң рахматымды айтам. Жакшы барыңыз. Андан кийин кайта келип сиздин жоогуңузду угабызбы? Биз ага чейин эле иш менен таанышканда бир эмеси чыгат. Иш менен таанышып бар. Ооба, таанышып көрүңүздөр. Анан кандай бир жооп мындай чаласыңарбы же эмне кыласыңар? Жактоочулар бар экен. Ооба. Өзүм жактоочулар бар, иштин ичинде жактоочулар бар да. Ошо жактоочуларына ошол өтүнүчтөр боюнча кат жүзүндө кагаз берилет. Сизге да бир суроо, ошол делону толук алып да, ошону алган азыр алганга мүмкүнбү? Берилбептир да. Азыр алган. Анткени биз шаардан атайын азыр бизге мындай да, биз азыр дело бизге келип түштү. Бизде АИС деген программабыз бар. АИСке азыр киргизебиз. Анан кийин биз АИС сот судьяга бөлүшүп берет. Судьянын өндүрүшүн өткөндөн кийин өтүнүч жазып туруп, иш менен таанышканга, керектүү документтерди алганга мүмкүнчүлүк болот. Бакыт эке, булар дегенчи тергөө маалында дагы беришкен эмес. Нарын сотуна барганда да беришкен эмес. Булар деген болуш керек да. Жок, эми ошол айтып атпаймынбы? Жактоочусунун өтүнүшүнүн негизинде биз иш менен таанышууга да бере алабыз. Анан көчүрмө алам десе, ага дагы каршылыгыбыз жок. Өтүнүш негизинде берсек болот. Бакыт эке, сизге чоң рахмат. Бир толуктоом бар эле. Баягы мыйзамдуу өкүлүнүн катышуусу жок. Экинчи топтогу майыпты, акыл эси өспөй калган баланы сурак кылган протоколдун негизинде биринчи том 250 барактуу биринчи том баягы жараксыз деп эсептелиниш керек болуп атат да. Себеби дегенде мыйзамдуу өкүлү жок, сурак болгон. Мен сизге дагы бир жолу айтып коеюн эчке. Азыр биз ишти албай туруп, анан мен сизге моундай экен деп айта албайм. Ошо мыйзамдуу өкүлү жок, сурак болгон. Ошону эске алсаңыз. Макул. Ошолорду дагы азыр өтүнүчтөрдө бар. Мына генеральный прокуратурага жазганы бар экен, БКМга жазганы бар экен, када тайсалар бар. Ошолорду азыр иш менен таанышууда ар биринин ошол кыймыл-аракетине юридикалык баа берилет. Бакыт эке, тергөөгө кайра кетсе, мыйзамдуу тергелсе деген гана талап. Эми болгону. Мен дагы бир жолу айтайын сизге. Мен алдын ала азыр мен бирдемеге жыйынтык бере албайм. Себеби дело жаңы эле келип түштү. Жарым саат болду, Нарын районунан келип түшкөн. Анан ушул боюнча өтүнүчтөрү келсе, соттун өндүрүшүн алгандан кийин келип таанышып, дагы бир жолу айтам, көчүрмөнү алганга, ошол иштин ичинде материалдар менен таанышканга, эмнесине кандай замечание берип аткан болсо, юридикалык баа берилет. Качан келиш керек ошондо? Же чаласыздарбы? Жактоочулар байланышат. Делону алыш керек болот да. Бүгүн келсе, дагы бир суроо бар экен. Бул эмеде? Если мыйзамга туура келбесе, кайтарып бергенге даярсызбы же дальше улантканга? Эми мен азыр дагы кайрадан дагы эле сиз эмени айтып атасыз да, мен ишти албай туруп, бир сыйра карап чыкмай туруп, анан эске анализ бере албайм да. Эгерде мыйзам делону окуп көрүш керек. Ооба. Чоң көңүл бөлүп туруп жакшылап окуп көрүш керек. Протоколдорго, мисалы мыйзамсыз өкүлүн болуп катышуусуз караган боюнча, же болбосо ишине фальсификация болду деп атасыздар, ал боюнча ар бир ошол эме боюнча юридикалык баа берилиши керек эжеке. Болбосо мыйзамсыз болгон болсочу, мыйзамсыз болгон, эгер мыйзамдын ошол нормалар бузулган учурда, анда кайра тергөөгө барышка болот. Мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мен азыр дагы бир жолу айткым келет. Сиздерге мен бул иш боюнча таанышпай туруп, жыйынтыкта моундай болуптур деп айта албайм. Туура айтасыз. Ошондуктан бул мына ошо элдердин келгенине мен атайын өзүм чыгып, себеби бул азыркы күндө бул юридикалык баа берилиш керек. Бул иш менен тергөгөнгө. Анан кийин эгерде мыйзам бузуучулуктар же башка бир укуктун нормалары бузулган болсо, анда ошого дагы кошумча юридикалык баа берилиш керек. Чара көрүлүш керек. Эми юридикалык баа берилиш керек. Ошол. Агай, эме тиги митингде тургандардын бардыгычы баягы ушул Жумгал РОУДсына, прокуратурага, сотко, Нарындык, областтык бардыгына ишенбей калып, эми деген ушул баягы Ташиев жетектеген ГКНБ, тиги Улан Ниязбеков жетектеген МВД, Зулушев жетектеген прокуратура ошол жакка барып ошол жактан тергелип келсин деп атат. Себеби дегенде сиздер бир айылда жашайсыздар дагы, куда сөөк, карын катнаш менен болуп атат да, ошондуктан аракети ошондой. Кайрылуусун баарын таанышып чыктык.
ошол жактагы жазып кайрылуусун баарын таанышып чыктык. Мен дагы бир жолу ошол жана айткан сөзүм эчтин таанышмайынча биз бир жыйынтык айта албайбыз. Туура айтып атасыз. Сизден сураныч болгону, сизден сураныч. Бир гана мыйзам үстөмдүк кылсын. Жакшы. Рахмат. Мен да эчкимге тартпайм, сиз да эчкимге тартпаңыз. Рахмат жан. Биз эми карапайым элбиз, сабатсызбыз дегенде айыл жеринде эле жашайбыз. Анан сиз сабаттуу могу юридика жагынан сабаттыңыз болгондон кийин сизге бир суроом болуп атат да, бизге могу 7 айдан бери ары чыркап бери чыркап жүрөбүз, Ушу нарын чайек ушу айылга барабыз, куйручукка кайта келебиз дегенде сизге бир суроо да, вот сабатсыз карапайым бул иш тууралуу эмес, мындайчы. Ушу күнөөкөр деп кармалган кишинин делосын алып барып аткан следователь ишти бүтүрбөй туруп башка бирөөгө өткөзүп берүүгө укуктуубу? Тергөөдө Ушу 7 айдын ичинде мисалы дело жабыла электе 3 жолу которулду да. Ал боюнча иште канча тергөөчү өткөнүн мен азыр сизге толук айтып бере албайм. Биринчиден мен иш менен тааныш элек. Иш менен тааныш элекмин. Анан кайындай? Юрист катары. Биринчи жооп берип атпаймынбы? Мына биринчи мисалы мен азыр иш менен тааныш элекмин. Канча тергөөчүдөн өткөн. Анан экинчиден ал тергөөчүдөн тергөөчүгө өткөн эмне себеби боюнча ал жерде көрсөтүлөт. Эмне себептен өткөргөн? Биз бир ошону делону карап чыгайын. Анан 7 айдан бери биз турсак, биз макул фамилиябыз баспай экен дейт. Биз турган эжелерибиз киргизбейт. Тергөөчү директ алат, өтүп атат, азамат өтүп атат, да бир тергөөчү. Ал жерде кандай себеп менен өткөндөрү боюнча дело менен таанышканда билинет эже. 7 айдан бери ким азырчы апа мен азыр могу тергөөчүдөн монтип өтүптүр, могу тергөөчүдөн кандай мондай өтүптүр десем, мен сиздерди туура эмес маалымат жаңы эле келип окуй элекмин дейт. Ошол окусун биз талап кылып атабыз. Окусун, Туура эметип койсоңуз, макул апа. Мыйзамдуу. сураныч, аябай суранабыз. Макул. Мен ошону айтып атам. Мен ошо иш менен таанышып чыгайын дейт апа. Тергөөчүлөр эмне үчүн өткөргөн, анан эмне үчүн ушул убакыга чейин башка тергөөчүгө эмне себептен өткөндүгү боюнча. Нарынга кетет, ага барабыз, бияка келет, бияка барабыз. Ортодо кыйналдык, аябай кыйналдык. Мына Кудай буйруса мына келди дело, келсе таанышып көрөйүн. Анан ошол жерде ар бир эме эжеке айткандай, мына аксакалдар айткандай, ар бир жасалган тергөөчүнүн кылмыш аракети же иштин ичинде фальсификация болду дегендерди аны юридикалык баа беребиз. Бакбайке, Түшүнүктүү. Бакбайке, Facebook деген соц тармакта миңдеген адамдар көрүп атат, миңдеген адамдардын алдында тажрыйбалуу сот катары окуп көрөйүн дедиңиз. Жакшы бир үмүттө калалы. Сизге чоң рахмат. Рахмат сизерге да. Рахмат чоң сизерге да. Чыкканыңызга рахмат, сүйлөшкөнүңүзгө рахмат. Буга чейинкилер сүйлөшпөйт эле да. Жок, андай болбогула. Туура айтып атасыз, туура айтып атасыз. Жакшы, урматтуу судья. Мына менди казыр неме айтып койсоң, мен ушул жерде Жумалдын тургунумун. Мырзабек Талдыбек Жалиловичмин. Мен сизге жаңы жагдай менен кайрылганда, сиз айтып атасыз бул жерден. Мен карагай минттен деп, сиз андай кылбайт экенсиз. Сиз деген мурунку судьяны айтып эле колдоп туруп, подложенде документти бар болчу деп чечим чыгарып койгонсуз, билесизби ушуну? Азыр биз башка эле башка маселе менен Айке, башка маселе менен келдик биз. Сиз өзүңүз сүйлөшүп алыңыз да, ал маселени кошумча болот да, кошумча болот. Морегил силерге айтып аткан сөз туура эмес ал. Булардагы монтип калп айтып атат. Тергөө силерге ий деп коюп, мындай чыккандан башка неме кылсак, чечим кылсак. Жок, өзү сотторго ишениши өзү кыйын болуп калды. Мына мен 17-жылдан бери жүрөм ушул жерде ушул менен кармашып. Мына быйыл 21-жыл. Азыр мен ишимди УКМКга бергем. Азыр УКМК карап атат булардын үстүнөн айла. Делону возбуждать этип жаңыда. Анан биринин ордуна бирди чаптап койгон буларчы. Ошол экенин мына алдына бекитпей соң качып кетпеди. Аксакал, мындай бир эме бар да. Ушул ишти ким тергесе? Иштин баарын тергөөчүлөрдү экенин мен билдим да. Себеби дегенде Аксакал момундай. Баягы ушул сот маселеси боюнча мага адамдар көп кайрылат да. Алардын жанында жүрөсүң, угугасың, сотко барасың, прокуратурага барасың, милицияга барасың. Ошончулук мен бир нерсени түшүндүм. Кайсы окуя болбосун, кандай кылмыш болбосун, кайсы иш сотко ашып кетпесин, эң биринчи тергөөчүлөрдө экен иштин бардыгычы. Тергөөчүлөр ушундай тергеп коет экен Аксакал. Сот ошол тергелген боюнча кагаз эмнени сүйлөсө, ошо боюнча чечим чыгарып коет экен да. Ошон үчүн тергөөдө ар бир адам тергөөдө чек-чейип мыйзамды сактап, чек-чейип караш керек экен. Айтмакчы, ошол тергөөдө прокурор кызматкери, прокуратура кызматкери туура тергелип атабы, эчтеке унутулуп калган жокпу, процедура сакталып атабы деп көзөмөл салыш керек экен. А биздин прокурорлор көзөмөл салбай атпайбы? Ошондуктан сиз тергөөдөгү кагаздарды карап көрсөңүз. Мындай болуп атпайбы? Мен ишимди гражданский иш болчу да. Анан мен бул жерден прокуратурага да кайрылгам. Койчубан уулуна.
Койчуман уулу менин тапкан доказательстволорумду азыр мен көрүп келейин, судья Айдар менен сүйлөшүп келейин деп кетиптир, ошол жерден качып кетип калган болчу. Судья Айдар болсо табылган фактыны сотто эч кандай юридический баа берилген айтып атпайбы, юридический баа берилген эмес анда эчтеке. Ошонун баарын алып туруп тияка тактабай туруп киргизип коюп, муну болсо бул жерде мага көрсөтпөй туруп, мен муну Верховный соттон таап чыгып кара жаңылайды айтып берсем, мына именно Нурбай ушул ишти карап туруп, тиги Айдарлева деген сотту поддерживать этип туруп ары башка чечим чыгарып койшун. Аксакал, мындай дисциплинардык комиссияны билесизби? Ооба. Ошого кайрылбайсызбы? Дисциплинарный комиссияга кайрылганда мындай болгон. Мен деген просто поступеньке келетим азырчы. Анан эң аягында мен деген биринчи немеге кайрылган, уже болбой калганда Отунбаев кайрылган, мурунку председателге УКМК. Азыр болсо ошол иш кеткен, азыр немеде Нарынжо УКМК иш боюнча козгоо азыр карап атат. Азыр возбудать этилди да. Жакшы экен анда. Ак ийилет бирок сынбайт деп коет. Ооба, туура айтасың. Сынбаңыз, ак ийил калыптыр бирок 17 жылда сынбаңыз. баштаган. Азыр 21-жыл. Ой, Аксакал 10 жылдап соттошкондор бар го. Кудай сактасын, эртерээк маселеңиз чечилип кетсин эгерде чындык сиз тарапта болсо. Сенден эмеңе болдум, ушуну көрүп алып мен азыр басып келген батына чыгып кирип жүрдүм. Мына действительно буларга боор болуш керек. Жанагыдай мыйзам эле. Жоя шаарга барабыз, булар барат. Канча чыгым болсо, кара келишет. Адвокаттар да тура эмес кылат жерден. Адвокаттар да замешаны, сот замешаны, прокуратура замешаны, баарында тең. Нотариат замешаны. Ошонун баарын биз эми ачыкка чыгарышыбыз керек, ачыкка чыгарып туруп шерменде кылышыбыз керек. Не только шерменде, отурубуз керек, камаш керек баарын тура эмес немелер бар. Туура айтып атасыз. Канча киши монтип неме билишет. Рахмат чоң. Рахмат сизге рахмат. Мына достор, фамилиясын унутуп калдым, бирок деген Бакыт деди. Ушу Жумгал райондук сотундагы иштеген Бакыт байке менен сүйлөштүк. Өзү чыгып калды. Ушул түз эфирди аяктап атып, мен ак эме чындык деп, адилеттүүлүк издеп, акыйкат болсун деп чыккан ушул сиздерге чоң рахмат айтам. Эжелер, байкелер, себеби дегенде бардыгы эле чыга бербейт экен. Бардыгы эле чыга бербейт экен. Коркот экен, тартынат экен. Арызчылдап айтат дешет экен. Чындык жок, тим эле койгулачы, эмне кыласыңар дейт экен. А сиздер болсо монтип чыгып, ушул жерде туруп, үшүп болсо дагы мондай плакаттарды жазып келип алып, чындык аягына чыгыш керек, кылмышкерлер жазаланыш керек, туура тергелиш керек деп турасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Себеби дегенде баягы чогуу, ынтымактуу, эме бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, эгерде мындай чындык үчүн күрөшө турган болсок, жана коррупцияларды, ууруларды бетин ачып коебуз. Буюрса Кудайым калса. Ошондуктан ойлоп келген жокпуз. Туура Кыйналганыбыздан кийин. Туура айтып атасыз. Ушу 7 айдан бери азап чеккен үстүн келдик. Биз ойноп келген жокпуз. Бул жерге эмне жыргап келдик дейсиз. Биз чындык, акыйкат тергелсин. Ошону дагы каалап келдик. Биз чоңдор туура карапайым элдин үнүн угуп койсок. Туура айтасыз. Карапайым эл эчтеке билбейт экен, эчтекени түшүнбөйт экенбиз. Булар бизди эметип койгон, алдап салдап элек. Күнөөсүздөр эмете берет экен, күнөөлөр кала берет. Туура айтасыз. Ошого келдик. Рахмат. Биз азыр ушу жаңы бийлик алмашканга байланыштуу уже ишеничибиз күч болуп, дем күч болуп, ошо жаңы бийликке Садыр Нуркожоевичке ишенгенибиз үчүн баягы элдин кишиси эл тандаган деп ушундай карапайым элдердин сөзүн угат деп уже ишенип, биз ошол Садыр Нуркожоевичке күч бел тутуп, ушинтип чыкканга уже бел буудук. Ушу 7 айдан бери ары чуркап, бери чуркап, нарынга чуркайбыз, кайта бияка чуркайбыз, ошентип жүрүп эми уже азыр бийлик алмашкандан кийин Садыр Нуркожоевичке ишенгенибиз үчүн ушинтип келип отурабыз. Эми үнүбүз жетет болуш керек деп эле ишеничтебиз. Эми ошол эл тандаган Садыр Жапаровдун иши так, ак, жакшы, таза болуп атат. Ошого карата соттор дагы, прокурорлор дагы, милициялар дагы түздөлүш керек болуп атат да. Түздөлүш керек да. Ошол биякта деген эми бу Жумгал районунда бу милиция жагы биринчи баягы тергөө ишин алып баргандар менен бул соттор баары тең эле баары тааныш болушуп эле баягы мен моя койка с краю деп лучше мен боком болсо да тынчыраак жата берейин десе эле бирин бири жам жум кылып эле коет да. Антпесе бирисин эле күнөөсүн ачса, бияктан азыр следовательдин бул соттор следовательдин күнөөсүн ачса эле бүт ал кроваттан кулап түшүп калат да. Ооба, туура айтасыз. Ал түшүп баратып уже сотто ала түшөт, жерге кулайт. Сот системасы бизде чирип кеткен эже. Вообще ширбейбиз, негизи шаарга эле которуп ушул акыйкатты орнотуп берсе эле ошо чырылдап мыйзамдуу тергелип. Айгүл тигинекей бүк биртыган эжеси кепкенедей баласын, эмчектей баласын таштап коюп 7 айдан бери чуркап жүрөт мынакей. Туура айтасыз. Чоң рахмат сиздерге.
мен ушул түз эфирди аяктап жатып жыйынтыктап коеюн. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу биздин жарандар, урматтуу менин Facebook'тагы досторум, жакшы жаңылык. Жунгал райондук сотунун төрагасы экен, төрагасыбы Бакыт Байке деген киши өзү чыгып, судья өзү чыгып жолукту. Бул деген мыйзамдуу каралат, мыйзамга баш ийебиз, мыйзам үстөмдүк кылат. Бардыгыбыз мыйзамдын алдында бирдейбиз дегендикти билдирсин, ылайым эле ошондон үмүт үзбөйлү. Буюрса Кудайым кааласа ошол сот деген өзү караш керек, окуп чыгыш керек. Окуп чыккандан кийин анан эгерде чындап эле тергөө сиздер айткандай мыйзамсыз жүргөн болсо, чала була болгон болсо, ошону деген кемчиликтерди, мүчүрүштүктөрдү оңдоо боюнча, кемчиликтерди оңдоо боюнча кайра тергөөгө жөнөтүш керек да. Буюрса Кудайым кааласа. Урматтуу достор, ушул түз эфирди колдон келишинче таратып, бөлүшүп, өзүңөрдүн оюңарды комментарийде жазыңыздар. Себеби дегенде чириген сот системасына чогуу бирдикте каршы күрөшпөсөк, ушул соттор мурдагыдай эле акыбалда жүрүшөт. Кимдин чөнтөгү калың болсо, ошонун чөнтөгүн, ошонун сөзүн сүйлөп жүрүшөт. Ошондуктан келиңиздер чогуу, биримдүү болуп, бирдиктүү шартта чогуу бириз менен байланышып, айтып деп, ачык айтып, ачыктап, ушул сот системасынын чиригени менен, чириген ууру сатылма соттор менен чогуу күрөшүүгө мен сиздерди чакырам. Түз эфирде мен Алтынай Арстанбекова болдум. 707-877-899 деген менин телефон номерим. Чалыңыздар, чириген сот системасына каршы күрөшөлү, оңдойлу, түздөйлү, президентке жардам берели. Чоң рахмат.